Айылдаштар, сердештер, урматтуу көрүп аткан кыргыз элим. Мына көрүп атасыздар, урматтуу Канчек Ташиев. Мына аябай сонун мүмкүнчүлүк болду да сизге кайрылайын деп жүрдүм эле да. Сиз эгерде колуңуздан келбесе компромат ошо табыш боюнча коюп коюңуз. Ордуна сиз чече албасаңыз келечекте биздин балдарыбыз болбосо биз курактуу жаштар бийликке жетип ошону чечет. Азыр мына алтына жерибизди берип койгону сиздин эч кандай укугуңуз дагы моралдык немеңиз дагы жок. Бул биздин ата бабаларыбыздын жери. Канчалаган ушул жерден түшүм алып жүргөн эл өзүнүн жанын өзү багып жүргөн. Анан кече парламентте башкача сүйлөп, анан бүгүн башканы сүйлөп барып олтуруп, мен билбей 100 гектар берип коюптум, эми 50 гектар беребиз деп. Кара сууктарга да кайрылат элем, ошо 20 гектарыңарды дагы бербегиле. 1 метр жер бербеш керек. Өзү Кыргызстан алакандай эл болсо, 6 миллион элибиз болсо. Я ошо кандай ушул жер берип койсуң аре. Мен барсам антып берем, мынтып берем, тигинтип берем. Кана ошентип берем, кана ошо сөздөр. Канчек Ташиевке жөн эле мынтип эле эркекчесин айтам мен. Канчек Ташиев, ошо прокатовуңузду жокко чыгарыңыз, болду. Өзбектер менен сүйлөшпөй эле коюңуз, болду. Сизди жөн эле алдап койду мына 20 та машина берди. Мына мен барып элиң алда деди, ошону алып келип элге көрсөттүңөр. Эртерден чыгарды, кытерден чыгарды. Ой, Өзбекстан президенти мынтып берди. Көрдүк силерди алдап койгонун. Барып канча ошо 20 машинага силер канча жер берип койдуңар аре. Bunu жаш баландан акыл жетет. Жоқ, біз көнбейбіз. Біз наразыбыз ол 20 алганына. Biz narazıyız. Bizge толугу жерибизди бошотуп койсун. Суусуну кандай кылып алса ала берсин. Ошо илгеркидей эле биз эл жерди пайдаланайлы. Ошол биздин талабыбыз. Азыр кеткиле эми 10 күндө кайтып келгиле дейт. Кетпейбиз дедим мен. Мына жерде өзүбүздүн немелерге айттым, жетекчилерге. Биз жатабыз, качан биздин талабыбыз канааттандыралык болгондо анан кетебиз. Отурабыз ушу талаада. Эми билесиздер эми СМБнын жетекчиси катары анын эми программасында кандай иштер бар экенин аны бизге бергисиз. Биз как ушул өкүмчүлүк катары биз өзүбүздүн тиешелүү ошол эмен элдин үнүн жеткизебиз. Анан алар кайсы күнгө программа кылса ошол күнгө кайра келип эл менен жолугушууга аракеттерди кылабыз. Бул жерден баардык баягы организаторлорду дагы билемин. Билесиңер, мен кайда иштедим. Организаторлорду дагы билемин. Ким организация этип атат, ким кантип сүйлөшүп атат. Губернаторубуз. Өзүңөрдүн иш ордуңар менен жана башкалары менен элди коркутуп, жанакындай сөздөрдү кошуп, мен мыякта иштейм, аякта иштейм деген сөзүңөрдү мындан кийин элдин астында айтпаңыздар. Ел билет сиздердин кайсы жерде иштегениңиздерди. Жана ел билет сиздер ал жерде убактылуу отурганыңарды. Ел менен сиздер ошол жерге баргансыздар. Элдин артынан баргансыздар. Элди сиздер биринчи катарга коюп, эл менен эсептешмейинче сиздер эч убакта саясатчы боло албайсыздар. Силер чоң атаңардын же тай атаңардын короосун бөлүп аткан жоксуңар. Момунчасын ала бергиле, мынчасы калса болду дегендей. Өзбекстан тараптан бул маселе көтөрүлгөн эмес. Муну биздин тараптагылар жасакерленгендик сыяктуу болуп турат. Анын үстүнө болгондо дагы өзгөчө кызматтын жетекчиси кое тургула мен Ташкенттен барып сурай келейин дегендиги бул өтө жагымсыз көрүнүш. Бул биздин эгемендүүлүккө каттуу сокку урулгандык деп билем мен. Маселе үчүн Бишкекте же түздөн түз мына ошол Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө, Карабол айыл өкмөтүндө, Төрткүл айыл өкмөттөрүндө чечилбей туруп, Ташкенттен чечилиши керек. Бул уят маселе. Бул аябай уят маселе. Бул намыска келе турган маселе. Кайрылабыз. Бардыгы эле ушул кыргыз элинин жеринде Талайда болгон
çoğuluştu gördüңөр. Biz turanıp ketedilik, oşol alıp жүргөн, şayloodogo alıp жүргөн ayaldarını alıp kelbeyle koysun Toğaydağıday. Көргөзүңөр, ha? Toğaydağıda толтуруп алып келип туруп, şoloro kol çaptırıp, anan keyin бүтүрүп кетти. Oşonu toktastın. Jejurguylarını alıp kelbeyle koydun. Не партийную систему. Мы никого не поддерживаем. Мы только поддерживаем нас. Видите, какая тебе разница?